Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Маанайыңар ар дайым ачык болсун. Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Бүгүн биз силер менен үй жаныбарлары деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты үй жаныбарлары жөнүндө маалымат аласыңар. Аларга туура кам көрүүгө көнүгөсүңөр. Сабактын темасы үй жаныбарлары. Орусча домашние животные. Балдар, үйүңөрдө кандай жаныбарлар бар? Кана биргеликте атайлычы? Үйдө кой, уй, эчки, жылкы, ит, мышык. Булардын баары үй жаныбарларына кирет. Үй жаныбарларын үйдө адамдар карашат. Ошондуктан аларды үй жаныбарлары дейбиз. Үй жаныбарлары байыртадан адамга кызмат кылып келген. Үй жаныбарлары бодомал, эл чарбасында мааниси өтө зор. Алардан тамак аш, кийим кече, дары-дармек алынат. Бул ит. Ит адамдын үйүн кайтарат. Ит адамдын досу. Жылкы жүк ташыйт. Бээнин сүтү ден соолукка пайдалуу. Жүк ташыйт, перевозит груз. Бээнин сүтүнөн, из кобыльего молока. Кой адамга эт, жүн, тери берет. Тери бул шкура. Мышык. Мышык чычкан карайт. Мышык баккандар депрессия, муун, дем алуу ооруларды айыктырат. Мышыктын да пайдасы көп экен. Бардык козу малдын жоошу, оттогондо бошойт оозу. Жоошу спокойный, оттогондо когда щиплет траву. Ашык сөздөрдү тапкыла. Кой, уй, короз, жылкы, чочко, ит, күрп, мышык, эшек, эчки. Б, өрдөк, козу, улак, төө. Бул жерде ашык сөз короз, экинчисинде ашык сөз күрп, үчүнчүсүндө ашык сөз өрдөк. Балдар, келгиле биргеликте физкульт минутка каралы.
Азамат Сынаделина. Үй жаныбарлары адамдын коросунда жашашат. Биз аларды багабыз, жем, чөп, суу беребиз. Жылкы жана эшек жүк ташыйт. Бээнин жана эчкинин сүтү ден соолукка пайдалуу. Уй сүт жана эт берет. Кой адамга эт, жүн, тери берет. Ит адамдын үйүн кайтарат. Үй жаныбарларынын пайдасы чоң. Козу. Бардык козу малдын жошу. Оттогондо бошойт оозу. Мышык. Оңбогон мышык. Көзүн кысып, ойногону кызык. Кагаз тытып, куйругун кыпчып. Кабагын чытып, итти көргөндө жөнөйт сызып. Үй жаныбарларын кармоо, бул калкты азык түлүк, эт, сүт, жумуртка жана башка менен камсыз кылууга багытталган. Үй жаныбарларын ошондуктан балдар үй жаныбарларды үйдө